Юстиция министрлиги Кыргызстандан сыртта жүргөн жарандар үчүн онлайн нотариалдык иш аракеттерди киргизди. Мындан ары миграцияда жүргөн жарандар нотариалдык кеңседе физикалык катышуусуз электрондук кол тамга менен кол коюу аркылуу нотариустун кызматтарын алыскы аралыктан туруп эле пайдаланууга болот. Бул нотариаттын бирдиктүү маалыматтык системасы аркылуу нотариалдык кызматтарды санариптик форматка өткөрүп, ишти ачык жана ыңгайлуу кылуунун алкагында аткарылууда. Буга чейин бул нотариалдык кызматтарды офлайн гана ала алчу, анткени ал жаран биздин чет өлкөдө өкүлчүлүккө барып, ошол бир ишеним катты алууга аракет кылчу, же ошо мамлекеттеги өзлөрүнүн нотариусуна барып. Ал эми каражат жагынан бир чыгымдарды жүрүп, очередте көп убакыт талап кылыш керек болчу. Эми ал эми азыр үйүндө эле отуруп, ошо электронный нотариатка кирип, электронный цифровой подпись менен ошо нотариаттык бир кызматтарды алууга биз мүмкүнчүлүк берип атабыз. Бул жобо министрлер кабинетинин 2023 жылдын 29 декабрындагы токтому менен бекитилген. Алгачкы онлайн кызмат көрсөтүү жараяны Америка Кошмо Штаттарында жүргөн жарандарга ишеним катты аралыктан берүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Алдыда башка өлкөлөрдө жүргөн кыргызстандыктар үчүн да нотариалдык кызматтардын бир нече түрлөрүн онлайн аркылуу алуу жолдору ишке берилет. Эң биринчи мамлекет бул Америка Кошмо Штат, ушу пилоттук режимде биз тандадык. Кийинки этап, кийинки кадамдар Россия Федерациясы жана башка мамлекеттерге ушундай бир мүмкүнчүлүк беребиз. Бул ишеним кат менен кала бербей, биз дагы макулдуктарды жанагы чет элдик паспортду алууга же бир дарекке катталганга эне атасынын макулдугуна, анан башка чет өлкөнүн жарандылыгын же Кыргыз Республикасынын жарандылыгын алууга макулдуктарды дагы онлайн режимде нотариалдык кызматты алууга азыр мүмкүнчүлүктү карап жатабыз. Ал эми Максат Акынбаев Юстиция министрлиги тарабынан киргизилген онлайн кызматын пайдалануу үчүн кайрылган алгачкы жаран. Анткени анын жубайы АКШнын Калифорния штатынын Лос-Анджелес шаарында эмгектенет. Мындан улам анын 6-класстагы уулу Казакстан Республикасына математика сабагынан олимпиадага баруу үчүн апасынын ишеним каты жок. Чет жакка чыгууга маселе жаралып турган. Апасы чет өлкөдө болгондон бери ушу бизге кичине көйгөй жаратып жүрчү. Баягы документтерди тууралап өткөрүш, очередке туруп, убакыттан дагы кичине оорачылык болчу да. Анан могу онлайн болгону, мен азыр баламды олимпиадага жиберип атам да, Казакстанга, математика боюнча, сабак боюнча. Азыр онлайн мамасы чет өлкөдө болгондон онлайн берип эле бизге удобный болуп калды да. Бул аябай жакшы кичине жардам болду да, убакыттан дагы. Анан балам буюрса ушуну менен эле өтүп кетсе, аябай жардам тийип атат бизге. Мында нотариустун кызматтарын онлайн пайдаланууда чет жакта туруп эле тийиштүү тараптар менен нотариалдык иш аракеттерди жүргүзүү үчүн электрондук кол тамганы колдонуп, арыз берүүчүнүн жеке кабинети түзүлөт. Ал видео байланыш аркылуу документтерди алыстан күбөлөндүрүү, нотариустун катышуусундагы күбөлөндүрүүгө барабар деп эсептелет. Документтерди санарип форматта мамлекеттик органдарга берип, кагаз көчүрмөлөрдү тапшыруунун зарылдыгы болбойт. Мен азыркы убакта Америка Кошмо Штатында жүрөм. Балама чет элге чыкканга ишеним кат керек болуп калды. Нотариуска онлайн түрүндө ишеним кат жаздырып атам. Аты жөнүм Дүйшөкматова Дария Кыштыгуловна. Баламды атасы коңшу Казакстанга чыкканга ишеним кат жаздырып атам. Бул нотариалдык маалыматтык системасын пайдалануу үчүн жарандардын жеке кабинети, атайын электрондук нотариус катары жаңы функционалы түзүлгөн. Аталган кызматты колдонуу үчүн тургундар Юстиция министрлигинин атайын шилтемеси аркылуу электрондук нотариат маалымат системасына өтүп пайдалана алышат. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.